Assalamu alaikum, урматтуу Шумдук ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бир күнү Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сүйүктүү пайгамбарыбыз өзүнүн жамааттары менен үйдө сүйлөшүп отурган кезде сырттан бирөө мындай деди. Эй, үйдүн ээси жана үйдө отургандар. Мага бул үйгө кирүүгө уруксат бергиле. Силерге айта турган сөзүм бар. Бул үндү укканда ошол жерде олтурган сахабалардын баарысы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды карап калышты. Ошондо сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул кимдин үнү билесиңерби деп сурады. Дегенде ошол жерде олтургандардын баарысы албетте эң туурасын Аллах жана анын элчиси билет дешкенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Ал эшикте турган Аллахтын каарына калган иблис ага Аллахтын каргышы тийсин. Дегенде ошол жерде отурган Азирет Умар: "О Аллахтын элчиси, мага уруксат бер. Мен аны өлтүрүп салайын." Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Токто, эй Умар, билбейсиңби? Ага белгилүү убакытка чейин уруксат берилген. Өлтүргөндү кое тур, андан көрө эшикти ачкыла, келсин. Ал бул жерге буйрук менен келди. Айткандарын угуп, түшүнүүгө аракет кылгыла" деп буйруду. Азирети Муаз бин Жаббал разияллаху анху бул окуяны мындайча түшүндүрүп берген. Ошондо кутман сахабалардын бири дароо эшикти барып ачты. Ошондо иблис ичке кирип бизге көрүндү. Карасак эле ал картайган чалдын элесинде экен. Көздөрү дагы чалыр экен. Эгинде болсо аттыкындай болгон 6-7 эле кылы бар экен. Көздөрү өйдө карап калган, башы болсо пилдикиндей чоң экен. Эриндери топоздукуна окшош. Ал эшиктен кирип келип, минтип салам берди. "Салам сага, эй Мухаммад. Салам силерге, эй мусулман жамааты." Анын саламына Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деп жооп берди. "Салам, эй Аллахка гана таандык болгон лайин, эй Аллахтын каргышына калган шайтан. Бул жерге бир жумуш менен келиптирсиң. Ал кандай жумуш экен?" Дегенде Аллахтын каарына калган шайтан мындай деди. "Мен бул жерге өз каалоом менен келген жокмун. Келүүгө аргасыз болдум." "А эмне үчүн аргасыз болдуң?" "Мен бул жерге келбейт элем. Мага улуу Аллах Таала бир периште жөнөтөптүр. Ал периште келип мага мындай деди: Эй иблис, сага Аллах Тааладан буйрук келди. Мухаммедке байкуш абалда барасың. Ага барып таазим кылып туруп, адам затын, адам баласын кантип, кандай жолдор менен азгырарыңдын баарын төкпөй чачпай айтып бересиң. Андан кийин ал сенден эмне сураса, ошонун баарына туура жооп бересиң. Эгерде анын суроолоруна туура жооп бербей калп айта турган болсоң, анда сени күйгүзүп күлгө айлантып, шамалга чачып жиберемин. Душмандарыңдын алдында катуу уят кыламын" деди. "Мына ушундай эй Мухаммад, ошол буйрук менен келип олтурамын. Мына эме, каалаганыңды сура. Эгер суроолоруңа жооп бербесем, анда мен душмандарымдын алдында уят боломун. Ант болсун, мен үчүн душмандарыма шылдың болуудан өткөн оор нерсе жок." Дегенде сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деди. "Демек, чындыкты гана айтат экенсиң да. Андай болсо айтчы, адам затынын эл ичинде эң биринчи кимди жаман көрөсүң?" "Албетте сени эй Мухаммад.
Аллах Таала жараткандарынын ичинен сени жаман көргөндөй эч кимди жаман көргөн эмесмин. Ким сендей боло алсын? Менден кийин кимди жаман көрөсүң? Сенден кийин ыймандуу, такыба жаш жигитти жаман көрөмүн. Убактысынын баарын Аллах Таалага короткон жаш жигитти жаман көрөмүн. Андан кийин кимди жаман көрөсүң? Күнөө иштерден оолак жүргөн сабырдуу аалымды жаман көрөмүн. Андан кийинчи? Ар дайым таптаза болуп, жуунуп тазаланып, даарат алып жүргөн адамды жаман көрөмүн. Андан кийинчи? Андан кийин сабырдуу кедейди жаман көрөмүн. А кедейдин сабырдуу экенин кайдан билесиң? Алар көп нааразы боло беришпейт. Кыскасы анын сабырдуулугун баскан турганынан эле билип коёмун. Андан кийин кимди жаман көрөсүң? Андан кийин шүгүр кылган байды жаман көрөмүн. Байдын шүгүр кылганын сен кантип билесиң? Алар байлыгын адал жол менен таап, адал жолдо гана сарпташат. Жана Аллахтын ар бир берген рызкысына шүгүр кылганды такыр унутушпайт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөздү өзгөртүп мындай деп сурады: Үммөттөрүм намазга турган кезде абалың кандай болот? Эй Мухаммед, сенин үммөттөрүң намазга турган кезде мен титирей баштаймын. Анткени пенде намазга турган кезде анын даражасы көтөрүлөт. Орозо кармаганда абалың кандай болот? Анда алар орозо кармаганда мен ооз ачканга чейин байланып каламын. Ажыга барганда абалың кандай болот? Ал учурда мен аябай жаман болом. Эмне кыларымды да билбей калам. А Куран окугандачы? Анда мен куйкаланып ээрип кетем. Отко коюлган коргошун кандай ээрисе, мен дал ошондой ээриймин. Садака берген учурда абалың кандай болот? Ошол садаканы берген колуна аран алып, мени аралап бөлүп салгандай болом. А эмнеге ара менен бөлүп салгандай болосуң? Анткени садака берген адамды Аллах Таала ырыс кылуу кылат. Жана бале кырсыктардан сактап, тозок отуна тосмо коюп коет. Мындан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кутман сахабалары жөнүндө сурады. Азирети Умар бин Хаттаб жөнүндө эмне дейсиң? Аллахка ант болсун, аны көргөн жерден качып кетем. Осмон бин Аффан үчүн эмне дейсиң? Андан абдан уялам. Андан Аллахтын периштелери дагы уялышат. Али бин Абу Талиб үчүн эмне дейсиң? Андан кутулсам. Ал өз жолу менен кетсе, мен өз жолум менен кетсем. Ал мени кое берсе, мен дагы аны кое берет элем. Бирок ал мени кое бербей кыйнайт. Суроолорду берген соң саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: Үммөтүмдү түбөлүк бакытка жеткирип, сени болсо белгилүү убакытка чейин күнөөкөр, бактысыз кылып койгон Аллахка чексиз шүгүр. Үммөтүмдүн бактысы дейсиңби? Үммөтүңдүн кайдагы бактысын айтасың? Мага берилген мөөнөткө чейин мен тирүү турганда үммөтүңдүн туура жолдон адашпасына кантип ишенесиң? Мен алардын кан тамыры менен кошо тең жүрүп азгырамын. Бирок алар буну билишпейт дагы, көрүшпөйт дагы. Мени жараткан Аллахка касам ичип айтып коеюн. Аллахты тааный билген, ыкласы ушунчалык бекем адам гана болбосо, калгандарынын баарын оңой эле азгырамын. Адамдарыңдын эч бири көбүн эсе менден эч убакта кутула алышпайт.
жана ар дайым менин азгыруумду, менин таттуу сөздөрүмдү угуп, мени ээрчишет. Аллах Таалага ыхласы бекем адамдарды гана азгыра албай калбасам, калгандардын баары оңой. Сенин оюңда ыкласы бекем, Аллахка чын дилден берилген пенделер кимдер? Байлык, бийлик, атак, даңкты сүйбөгөн Аллах Таалага гана берилген пенде. Мен мындайлардын жанына жоломок тургай алыстан дароо качамын. Билесиң го эй Мухаммад, атак, даңк, байлык, бийликке болгон сүйүү кандай чоң күнөө. Эй Мухаммад, билбейсиңби, менин 70 000 балам бар. Булардын ар бирин ар бир жерге жайгаштырганмын. Ар бир баламды ар бир жерге дайындаганмын. Алардын бир бөлүгүн аалымдарга жөнөттүм. Бир бөлүгүн жаштарга жолдодум. Бир бөлүгүн болсо карыя олуяларга салдым. Бир бөлүгүн болсо аялдардын башына бале кылып жөнөттүм. Ал эми жаштарды айта турган болсок, ортобузда эч бир түшүнбөстүк жок. Алар менен аябай жакшы келишебиз. Ал эми кичине балдарын айта турган болсок, биздин балдарыбыз дагы алардын балдары менен каалагандай бирге ойношот. Биздикилердин бир бөлүгүн ибадат кылуучуларга дарт кылдым. Бир бөлүгүн болсо дүнүйөгө кызыкпагандардын башына азап кылып жибердим. Мына ушундай менин балдарым алардын жандарына барып, ар тарабынан, төөсүнөн, аркасынан, капталынан, ичи коюнуна чейин кире кыдырып, ар түрдүү айла амалдар менен азгырышат. Бирок пенделер бул нерсени билишпейт, эч нерседен бейкапар жүрө беришет. Билбейсиңби эй Мухаммад, жалган деген нерсе менден. Жана дагы эң алгачкы жолу жалган айткан дагы менмин. Ким жалган айтса, ал менин эң жакын досум. Качан пенделер жалган айтышканда менин көңүлүм ушунчалык көтөрүлөт. Ал эми намаз жөнүндө айта турган болсок, чындыгында адамдар намаз окууну каалашат, бирок аны мен кармаймын. Аны күдүктөнтүп, дагы убакыт бар деймин. Сенин азыр убактың жок деймин. Азырынча керектүү иштериңди бүтүрүп албайсыңбы деймин. Намазды кийинде эле окуп жетишесиң деймин. Мына ошентип жүрүп, өзүнүн мөөнөтү качан бүткөнүн өзү билбей калат. Буга чейин деле мени ээрчип бул дүйнөдөн өтүп кеткен адамдар сыяктуу эле, булар деле бул дүйнөдөн мына ушинтип эч нерсе билбей өтүп кетип калышат. Мына ушундай эй Мухаммад, эгер сөздөрүмдү жалган айткан болсом, анда мени чаян чаксын. Эгерде айткандарым жалган болуп, мен бир нерсени калпайтсам, анда Аллах Таала мени күлгө айлантып, күйгүзүп жиберсин. Видеону даярдаган Шумдук ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, башкаларга таркатканыңыз үчүн сизге Аллах ыраазы болсун. Бул видеону Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн жакындарыңызга таркатып коюңуз. Себеби алар дагы көрүшсүн, сиз аркылуу Аллахтын карына калган шайтан кандай экенин билип алышсын. Балким сиз аркылуу Аллах Таалага жакындап, Аллахтын карына калган шайтандан азгырыгынан сактанып калышаар. Жана кылган жакшы ишиңиз үчүн Аллах Таала сизди өз бейиши менен сыйласын.